Өкмөттүк саат деп белгиленген жогорку кеңештин жалпы жыйыны бүгүн өкмөттүк аткарылган пландалган иштерге арналды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жол коопсуздугун камсыздоо, акылдуу шаардан коопсуз шаар болуп аты өзгөрүлгөн долбоорду жүзөгө ашыруунун аракеттери тууралуу доклад жасап, өткөн 5 ай аралыгында катталган жол кырсыктарына токтолду. 1864 жол транспорттук кырсыгы катуу ылдамдыкта жүрүү себептеринен жасалган. Анын кесепеттен 337 адам көз жумган жана 1664 жаракат алган. 1296 жол транспорттук кырсыгы маневр жасоо эрежелерин бузуу, анын кесепетинен 101 адам көз жумган жана 1250 жаракат алган. Өкмөт алмашкан сайын ат алмашып, бирок ишке ашпаган коопсуз шаар долбоору качан ишке ашаарын күтө берүүдөн тажаган эл өкүлдөрү да чудагенде эле маанилүү, керектүү долбоор болгондуктан деги ишке ашабы деп суроо беришти. Антпесе жол кырсыктары көп. Кошуна өлкөлөр болсо камераларды орнотуу аркылуу абалдан чыгып жатыптыр. Пландарыңыз жакшы, бирок ушул фото-видео фиксация качан толук бойдон мындай ишке ашырылат? Биз азыр жана айткандай 4 камераны коюп, азыркы могу видеодо роликте көрсөткөндөй кылып чыгардык анализин. 18 июнга ушулайда бизде толук документациясы бүтөт, ТОсу, ТЗсы бардыгы. Бороновдун маалымдамасына кеп жок, алдыга койгон пландарда болутту, бирок тактай кетчү жагдайлар бар. Коопсуз шаар же акылдуу шаар долбоорунун кайсы бир ишке ашаары бүдөмүк болууда. Биринчи суроом, бул долбоор акылдуу шаарбы же коопсуз шаарбы? Акылдуу шаар деген долбоор бул чоң долбоор. Жана мен айткандай, анын ичинде бир топ долбоорлордун компоненти бар. Коопсуз шаар деген проектибиз ошол акылдуу шаардын бир компоненти катары кирет бул. Бул арада эл өкүлү Тазабек Икрамов өкмөт мүчөлөрүнө көйгөй жаратып жаткан бир маселе боюнча суроо жолдоду. Канча автоунаа бензинди үнөмдөп, көгүлтүр от менен жүрөөрүн өзгөчө экотехинспекциясы тактоо керек. Ар бир газ менен куюлган машинада наклейка болуш керек. Газ куюлган машина шамалдуу жерде туруш керек. Парковка азыркы күндөрдө чоң этаждуу үйлөрдө парковкаларда үйдүн алдыларына коюлуп атат. Мына ошол жерге койсо бул взрывно опасный. Ушунун баардыгын түшүндүрүшүбүз керек. Жол коопсуздугу боюнча маселени талкуулоодо туризм темасы да көңүл сыртына калбоо керек. Анткени туристтер үчүн атайын карта жок. Бул көрүнүш жолдорду билүүдө туристтерге ыңгайсыздык жаратат дейт депутат Рада Туманбаева. Биз айтып атабыз, азыр биз туризмди өнүктүрөбүз. Азыр бизге ушундай туризмге көп элдер келет депчи, бирок деген бизде деген М-карт деген жок. М-карт деген жок. Туурабы? Мына жакынкы күндөрү бир 2 жума болду, Пекинде ошондой форум өтүп, ал жерде бүт биздин жолдорубузду киргизип, анан ага азыр нумерация берилет. Бул коңшулаш мамлекеттер менен да тийиштүү иш алып барып атабыз, силерди себеп алып бардыгы макулдуулугу керек. Анан сиз айткандай номери А1 же Б18 деген ошондойлор болгондо сөзсүз түрдө биз буну кийинки иш пландарыбызда каралат, номерин коюп чыгыш. Коопсуз шаар долбоору жол кырсыктарынын санын азайтууда, коопсуздукту камсыздоодо керектүү долбоор. Бирок ыкчамыраак жүзөгө ашуусу кажет. Ага чейин жол кыймылын тескеген инспекторлордун санын көбөйтүп турсак жакшы болмок деген пикирин ортого салган депутаттар да болбой койгон жок. Айрыкча күз мезгилинде Ысык көл аймагында көчмөндөр оюндарын өткөрүүдөгү жолдогу башаламандыкты жөнгө салуу көйгөйгө айланат. Мындай сунушка өкмөт өкүлдөрү ойлонуп көрүү керектигин билдиришти. ГАИ кызматкерлери эмес, медицина кызматкерлери, куткаруучулардан дагы атайын посттор түзүлүп, жана сиз айткандай патрулдук кызматтар жолдары бери жүрүү маселеси каралат сөзсүз түрдө. Жол кырсыктарынын саны азайбай жатышына эреже бузган айдоочуларга салынган айыптардын өлчөмү аздыгы да таасирин тийгизүүдө. Мисалга алсак, мас абалында унаа башкаргандар үчүн 20 000 сом гана айып төлөнөт. Бизге салыштырмалуу кошуна өлкөлөрдө 2-3 эсе жогору болгондуктан айдоочулар жолго чыгаарда кылдат ойлонуп рулга отурушат. Казакстанда 3 000 доллардан өйдө экен да. Российский Федерацияда 100 000 рубльдан баштап 3 жылга чейин баягы камакка кетет да. Мына азыр эле Тажикстанда кыйла көтөрдү да, Кытайда айтпай эле коелук, байке. Туурабы? Мына Европа, Американы токтотуп. Анан кийин эми ушуну көтөрүш керек го. Бизде эле мына мыйзамды алып келсеңиз бизди колдойбуз да. Ошол мас абалында болсочу, биз мисалы үчүн эми аны баягы бир чоң штраф болсо дагы баягы мас болуп да рулга отурарда бир ойлонот деген сөз да. 100 000 сомдон баштасак дегендечи. Жыйын жүрүшүндө көпчүлүк эл өкүлдөрү узак убакыттан бери жүзөгө ашпай жаткан коопсуз шаар долбоорун ыкчам ишке ашырууну өкмөттөн өтүнүштү. Ал эми эл өкүлдөрү эртең өкмөттүн өткөн жылдагы аткарылган иштери боюнча отчетун укмакчы. Шекер Сатыбалдиева, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.